Doşum urap. Seni urup tarbiyalayım deydi. Kayша айтсаң ele өлтіріп koyam деп. Uşu şariatқа тура келеби? Allah бар desem, men özüm жооп берип алам деп. Урушсак эле мен сенден наразымын дей берет. Ажылдап кечке деле уруш чыгара бербейм. Жакшылык иштерди көп кылат. Ошону менен жуулуп кетет деп ойлойт. Менин деле сүйлөшкө акым барбы? Сүйлөсө каяша кайтарбай аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп ыйласам, ыйлаба дейт. Колобка караба деп урушат. Не дейт? Колобка деген экен. Аял назик жан десем, гилтейип турасың, каягың назик деп жаман сөздөр менен сөгөт. Зулум туугандар. Истаусу бин нисаи хайра. Пайгамбарыбыздын осуятын унутпайлы, урматтуу эркектер. Пайгамбарыбыз коштошуп аткан ажылыгында атайы эркектерге кайрылып айткан. О эркектер, кыямат күнгө чейин келе турган эркектер, күчүнө таянган эркектер. Менин тарабымдан аялдарга жакшы мамиле кылабыз деген осуятты кабыл алып койгула. Булар ийрик авыргадан жаралган. Түздөйүм деп аракет кыла берсең, бейиштик аял кылам депчи сындырып аласың. Болбойт андай. Кыйшыктыгы менен сабыр кылып жашагыла деп пайгамбарыбыз айтып койгон. Ар бир аялда өзүнүн жараша кичине кемчилдиги болот. Ошо кемчилдигине сабыр кылып жашоону өткөрүш керек болот. Мына зулумдук. Анан жакшы иштерди кылсам эле кечирилип кетет, кечирилбейт. Адамдын укугу бул. 10 мечит салыңыз. 100 суу чыгарыңыз, кудук чыгарыңыз. Бирок аялды урганыңыздын ал күнөөсү менен алар кечирилип кетпейт, билип коюң. Таң атчак тең Куран окуп чыгыңыз. 4 ай бериңиз даватка, ажылыкка барыңыз. Аялга кылган зулумдугуңуз кечирилбейт. Ал бенденин укугу, ал бөлөк нерсе ал. Ошон үчүн алданып калбайлы да, мындай кылбайлы таксат.